Бул кайрылууда айрыкча мен өзүмдүн кичи мекеним Ысык көлдүк боордошторума кайрылгым келет. Учурдун талабы бүгүнкү күндө кыргыз элин түндүк түштүк кылып бөлбөй, жалпы кыргыз элинин бүтүндүгүн ойлогон Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Мадумаров Адахан Кимсанбаевич бүгүнкү күндө партиянын атынан эмес, Кыргыз Республикасынын Конституциясында жазылгандай, ар бир жарандын шайлоого жана шайланууга укугу бар деген пунктунун негизинде Адахан Кимсанбаевич самовыдвиженец болуп Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер. Ал эми учурдан пайдаланып мен айтайын, ар бир жарандын шайлоого укугу бар. Мына ошол укугубузду колдонуп, биз дагы бүгүнкү күндө шайлоого катышышыбыз керек. Мен айтарым, жалпы ушул Ысык көл элинин атынан айта албайм. Мен өзүм Ысык көлдөн болсом дагы кыргыз элинин бүтүндүгүн колдоп, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду колдоого чакырып кетем. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар жана кыргыз элим. Эртеңки боло турган президенттик шайлоодо өзүңүздөр тандап, урматтуу Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке добуш берип кетишиңиздерди чакырамын. Эртеңки боло турган шайлоодо сиздер акчага, башкага алданбастан татыктуу адамды шайлап алыңыздар. Урматтуу кыргыз элим, мен Ак Ниет коомунун төрагасы катары силерди айтып кетерим, ушу силер Адахан Кимсанбаевичти шайлаңыздар, тууган уруктар. Бул Адахан Кимсанбаевич дүйнөдөгү эң таза инсан. Анча-мынча саясатчылар кол булгалып, мындай саясатчыга жете албай жүргөндөр көп. Ошон үчүн ушул саясатчыны биз колдонуп калалы, себеби Кыргызстандын келечеги коркунучта турат. Ошол сураныч кыргыз элим, ошо Адахан Кимсанбаевичти 10 январь күнү 2021 жылы шайлап бериңиздерди суранам мен. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим жана менин бир туугандарым, жердештерим. Эртеңки 10 январь күнү Кыргызстанда президенттик шайлоого биздин мыйзамды туткан Адахан Кимсанбаевич аттанды. Ошого менин жакындарым бардыгыңыздарды Адахан Кимсанбаевичти шайлоого чакырамын. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргыз калкым. Мен да ушу сөздүн башын айта кетейин. Ушул биздин 2021 жылы 10 январда боло турган шайлоого ар кимдин өз тандоосу болсо керек. Менин тандоом Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. Баарыңыздарга ушул кишини шайлашыңыздарды суранат элем, талап кылат элем. Талап кылуунун себеби бул киши мыйзамдын жолунда бардык тартипти темирдей орнотуу үчүн жана ак кызмат кылып, мекенди, элди, жерди сүйүү үчүн гана кызмат кылып келип атат. Баарыңыздар көрүп, билип жүргөндөй эле канча жолку шайлоодо жеңип келсе да, бул арам бийликтин, алсыз бийликтин артынан өткөзбөй, бул кишини көпкө чейин түртүп коюшуп атат. Ошо бул шайлоодо да эч качан алданбай, акчаларга, башкаларга алданбастан Мадумаров Адахан Кимсанбаевичти шайлаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Жалпыңыздарга маалым, 2021 жылдын 10 январында биздин Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоо күнү. Мен бул шайлоодо Адахан Кимсанбаевич Мадумаров тандайм, себеби акылы соо адам. Бул кишинин буга чейин кылган иштерин баарын билет, көрөт жана буга чейин келгенден кийин дагы эң сонун иштерди жасашына дүйнөлүк деңгээлде тең ата сүйлөшүп, дүйнөлүк деңгээлдеги лидер боло алышын көрө алат. Ошондой эле биздин кыргыз мамлекетин учурунда төптөп Кыргыз Республикасы үчүн эң сонун кызматтарды кылган биздин Исхак Разаков, Автомат Масалиев сыяктуу эң күчтүү улуу инсандардын тарбиясын алып, ошолордун жолун жолдоп келаткан биздин Адахан Кимсанбаевич Мадумаров албетте элдин үмүтүн актап, эл үчүн кызмат кылат деген терең ишеничтебиз жана ошол нерсени кылат. Өзү дагы канчалаган адамдар айтып келгендей эле көзү тирүүсүндө бул кишини пайдалана алышыбыз керек. Сөзсүз шайлаңыздар, буйруса үмүттөр акталат. Бул киши мыйзамдан дагы иманды туткан киши. Имандуу киши эч качан өзүнүн өлкөсүн сатып, же болбосо бир сол жактарга баспайт. Бул чыныгы татыктуу талапкер президент. Ассаламу алейкум, менин сиздерди мыйзамдуулуктун, акыйкаттын, чындыктын символу Мадумаров Адахан Кимсанбаевичка добуш бериңиздерди суранып кетемин.
сиздердин ишеничиңиздерди толук актайт деп ишенемин. Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgızstanlıklar, hurmatlı Kadamjay rayonu, meni tanıgan, tuğan uruk, dost çağırt, meni tanıgan жалпы жердештер. Har kimdin tandosун сыйлай билели. Har kimdin tandosун өзүнүн ыктыяры. Менин айтайын дегеним, сабаттуулардын сабаттуусу, мыктылардын мыктысы, татыктуулардын татыктуусу Адахан Кимсанбаевич Мадумаров. Биз Kadamjay rayonu başımızga sur bulup düşüp turgan кезде бийлик töөлдөрүнө ишенип, жалынып, кайсы бир депутаттарды чакырып, келгиле биздин маселебиз боюнча ой пикириңерди бийликке айткыла деп жалдыраганда, бизге бир Адахан Кимсанбаевич барып, элдин үнүн угуп, эл тарапта экенин айтып, деп бийликке үнүнө жеткирди. Ошол күндөрдү унутуп калбайлы. Биз баягы сынган кылычтагы өтүгүңдү төргө кийип коюп, өткөн күнүңдү унутуп калба деген маанидеги албетте биз ошондой сөздөргө көңүл бөлүшүбүз керек. Ошондуктан биздин тандоо Адахан Мадумаров болуш керек. Келиңиздер, адашпайлы, туура тандайлы, Адахан Мадумаров үчүн добуш берели. Биздин тандоо Мадумаров! Биздин тандоо Мадумаров! Биздин тандоо Мадумаров!